Белгилүү куудул Рахман Разыков каза болду. Бул тууралуу куудулдун шакирти Бештапан куудулдар тобунун мурдагы мүчөсү Акыл Абдиевдин соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Маалым болгондой, Рахман Разыков 66 жаш кураганда 6-июндан 7-июнга караган түнү каза болгон. Буга чейин куудул пневмония менен ооруп, дарыланып жатканы кабарланган. Рахман Разыков куудул сатирик 1955-жылы 12 майда Ош облусунун Кара Суу районунун Таширов колхозунда азыркы Савай айылында төрөлгөн. Ал 5 илик, 5 кемпир, 5 тапан топторун түзүп, бир канча таланттуу жаштарды чоң сахнага алып чыккан. Koş polemi algan jarın kıdır bolsun, barganı jerin bakıt menen şanga tolsun. Unutpagın meni dağı estey jürgün, uşılırım sağarın ağan, en akırkı belek bolsun.